Саламатсыздарбы? Күндүн жыйынтыгы менен бүгүн 24 көрсөтүүсү. Бир топ жылдардан бери эйинсирип тынч турган завод апрель айынын орто ченинен тарта ишке кирди. Ал жардам иретинде материалдык резервдер фондунун 1000 тонна буудайын тартып берген. Ушул тапта жаңы буудайды тартып, арзан ун чыгара баштады. Өзгөчө абал кырдаал жаралганына байланыштуу ушул малда четте карап турбай, биринчи ишибизди элге жардам берүү менен баштайлы деп мамлекетке, өкмөткө кайрылып, Матрезервден 1000 тонна будай алдык. 1000 тонна будайды ушул апрелдин 5-инен баштап тартып, бүгүнкү күндө өзүңөр көрүп атасыңар, Матрезервдин унун жерлерге, жакынкы райондорго, Сузак району, Базар Коргон, Аксы, Ала Бука райондоруна элге ушу дарегини жеткизип берүүгө жардамдашып атабыз. Кубаттуулугу 120 тонна un иштетүүгө мүмкүнчүлүгү бар комбинат акыркы 5 жылдан бери токтоп турган. Эми ишкана ээлери иш токтобой уланып кетсе деп турушат. Ушул тегирменибизди токтотпой, кайра жандантып, иштеп кетүү, ошого аракет жасап атабыз. Азыр дагы Казакстан мамлекети менен Россия Федерациясы менен жаңы контракттарды түзүп, ошого аракет жасап атабыз. Алып келген будайдан дароо эле 12%-ин да төлөйбүз, сатып аткан ундан да төлөйбүз, подоход салыгы төлөнөт, соцфонд төлөнөт. Андан сырткары ушул зданиябыз турса дагы, иштесе дагы, иштебесе дагы зданияга налогное имущество салыгы төлөнөт, жер салыгы төлөнөт. Андан башка бардык салыктарды биз төлөйбүз. Өкмөт тараптан ушул жеңилдиктер керек. Ушул алынып келинген будайга эгер НДС алган болсо, биздин ундун баасы дагы төмөндөйт. Мамлекетибиз ушундай кыйын кырдаалда экономикабыз 33 миллиард сомго жакын жоготуу жүргүзүп атат. Канчалаган ушу элибиз кыйналып атат. Ушундай учурда айрым биздин жарандарыбыз, айрым чиновниктер ушул кырдаалдан пайдаланып элге душмандык кыймылдарын кылып атат да, кылган жана кылып келип атат. Биринчиси ошол азык-түлүк маселеси. Ошону бааларын көтөрүү. Мен ойлойм, азыр мен айткан ушул иш-чараларга, мындай органдарга тапшырма берип койсоңуз, сөзсүз түрдө буну иликтеп чыкса да, ошол эле элден чогулткан акчанын сарпталышы боюнча, ошол медиктерге акча бөлүү маселесинде, ушул скорыйда иштеген врачтарга 100 сомдон, 200 сомдон берилип атат. Мен ойлойм, бул туура эмес. Бергенге жараша бир жакшы нерселерди бериш керек, көбүрөөк акчаларды бериш керек деп ойлойм.
ошол эле тендерлерди өткөзүү маселеси. Биз көрүп атабыз ошо тендерлер кантип өтүп атканын. Анан ЧСЧП убагында тендерсиз өткөзгөн иш-чараларды көңүл буруп койсоңуз. Анан керек болсо, Алмаз Акмыжанович, мындай нерсе пайда болуптур да. Мен өзгөчө айтып берем, анан кайсыл райондо, кайсыл жерде бир топ врачтарга кайрылып, сиздерди келиңиздер, ушул ковид менен оорду деп регистрация кылайлы, 200 000 сомду алайлы дагы, 100 000 сомду силерге берели, 100 000 сомду биз алайлы деген дагы ушундай топтор пайда болуптур. Мен анан маалымат берем сизге. Ушундай элге душмандык кылган нерселерди биз токтотушубуз керек. Шуну органдарга поручение берип койсоңуз, бул бир. Экинчиси, маселе жана чет жакта калган биздин жарандарыбыз. Мен дагы бир жолу кайталап кетейин. Туура көрүп атабыз, алып келип атасыздар. Бирок алып келбей калган жана алып келе албайт, однозначно ал жерден. Ошол жарандарыбызга азык-түлүк маселесин, квартира маселесин, жарандардын саны көптөл эмес, болгону 20-дан 30-дан, ал көбүнчөсү биздин студенттер. Ошол жерде калып кетти. Ошолорго көңүл буруп, тапшырма берип, сиздердин распоряженияңыз боюнча кирбей калыптыр ошол мамлекеттер. Распоряженияларга киргиздирип, ушул маселени да чечип берип койсоңуздар, биздин ал өзүбүздүн жарандарыбыз. Ал жыргап калган жерген жыргагандан ал жерде калып калган жок. Келе албай калып калгандар бар. Ошол эле Вьетнам, Италия, Кипр деген мамлекеттер бар экен. Аларга биз самолетто жиберген эмеспиз. Ушуларды бир карап койсоңуз. Рахмат. Урматтуу өкмөттүн өкүлү, сиздер кече кыйпылыктап киргизе албай койгон, бүгүн акырын киргизип койгон Кыргыз Республикасынын бюджетин 2020-жылкы бюджетин өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун барактап чыктым да, анан таң калдым атаң көрү. Силер мындай кылыпсыңар. Жогорку кеңештин бюджетин 80 миллион сомго кесипсиңер, 10%. Генеральный прокуратураныкын 602 миллиондон 587, 15 миллионго азайтыпсыңар дагы 2,6%. Каржы министрлиги өзүнүн бюджетин 467 миллиондон 445 миллионго, 21 миллионго азайттыр, 4,6%. Өкмөт менен президенттин иш башкармалыгынын 2,5 миллионго, 0,4%га кыскартыпсыңар да. 0,4%га кыскартсыңар. Анан эң кызыгы Маданият министрлигинин 8,4 миллион миллиард да, 8 миллиард 400 миллиондон 4,9 миллион алып салыпсыңар. 3,5 миллион калтырып. Спорттукун жарымысын алып салыпсыңар. Туризмдики тең жарым кыскартып салыпсыңар. А бизде олимпиадага ким барат анда? Көчмөндөрдүн оюна ким даярданат? Азыркы күндө Абылгазиевке караганда Айсулуу Тыныбек кызын көбүрөөк тааныйт. Бороновго караганда Жоломон Шаршемековду көбүрөөк тааныйт да. Бул не деген саясат? Бул бюджетти өзгөртө турган саясат эмес, бул бюджетти өзгөртө турган саясат деп келипсиңер да. Ушундай дагы кыскартуу болот. Силер адамдардын санын эмес, акчалардын санын кыскартып атпайсыңар. Эшикте эл бюджетте 30 миллиард тартыштык боло турган болсо, выпадение бюджетте боло турган болсо, 40 миллиард келе атат жардам дейт. 30 миллиардтын жапсаңар 10 миллиард ашып калат, аны акчаны кайка саласыңар деп эл суроо берип атат. Мен да ушул суроону бергим келет. Сырттан келген жардам менен түшкөн акчанын каражаты ашып түшүп атпайбы? Анан эмне үчүн мындай кыскартууга баратасыңар? Дегеле кечеги мен өкмөт башчынын ушул жердеги отчетун карап туруп таң калдым да. 2 жылда эчтеке кылбаган өкмөт 3-чү жылда бирдек кылабы? Маселен 2 жыл кысыр калган уйду ээси 3-чү жылда үмүт этпейт, же казанга салат, же базарга салат. Ушундай. Анан кече айтып атат, биз эми аракет кылабыз депчи. Дарамет болбосо аракет кылгандын эмне пайдасы бар? 2 жылда бюджет аткарылган жок. 3-чү жылда бюджет 30 миллиард кем баратат. А ким билет ушул аткарарына? 28 миллиард выпадение. Азыркы өкмөттүн аракетине коомдук ишмер Урмат Барктабасов өзүнүн постуна жазыптыр. Мен азыркы өкмөттүн акыбалын жана айыкпас илдетке чалдыгып, больницадан чыгарып койгон адамдын акыбалына салыштырам депчи. Мен дагы туптура ошол тастыктамага кошулам да. Быйылкы жылы деле өкмөт ушундай аракети менен жылдын этегинде элдин эле шоруна калат да. Ошондуктан мыногу маданият менен спортко болгон мындай мамиле бул мамлекеттик саясат эмес. Чет өлкөлүк каржы институттарынан, банктардан жана башка ушу жалпы Кыргызстанга сырттан канча акча келди? Пайыздык көлөмү канча?
төлем мөөнөтү кандай? Ошону бир кыскача так жооп берип койсоңуз. Эл аралык валюта фондунан $120 миллион келип түштү. Ал бюджеттик колдоо иретинде, анын ичинде компоненттери бар. $240 миллион азыр келип түшөт. Ал дагы ошол эл аралык улуттук валюта фондунан. Бул жак не экен эми? Заброшенныйдай го. Ушундай жакта экен. Кечинде келсең коркосуң го бияка, Жок, кечинде кире албайсың мындай жерге. Мен чыгып турайын. Саламатсызбы? Сиз чыгып турасызбы? Апаны Бутуңуз сооруп атабы, апа? Бутуңуз ооруп атабы? Өзүңүз жалгыз жашайсызбы, апа? жалгыз жашайм. Туугандарыңыз барбы? Туугандарым касалып калышты. Балдарыңызчы? Балдар жок, кеткен жок. Жок болду. Жашына кайлап жүргөн, бутум ооруп. Бутуңузду ооруп алдыңызбы? Мына жасабаса. Булар не окуттар булар? Булар нелер? Мен мурун немете иштечүн, барахла сатчын. Жанагындай орус базар чыгат белеңиз, Ошакта тамеки, түмөкү, сыйыр неме пакет. Ооруп атасызбы, апа, азыр? Жалгыз жашайт экенсиз, канча жаштасыз? 71-ге чыктыңызбы? Жок, анын кереги жок. Биз мамлекет эмес, жөн эле өзүбүз. Жардам бере турган бирөөлөр барбы сизге? Бирөөлөр жардам береби? Эч ким жардам бербейби? Жок, немелер берет. Мындай кыздармыш. Колу комшуларбы? Квартирадан карызыңыз жокпу азыр? Бар, карызым бар. Канча карызыңыз бар? 7,5 бар. 2,5. 2,5 бы, 7,5? 7,5 бы? 7,5 деп айткан. Жазылса бар өзүндө. Мен алып барып бергем да. Кыргыздар элеби? 2 ай 3 ай төлөй албай калдыңызбы канча? 7,5 экен. 2 ай төлөй албай калдыңызбы? Майда чайдан алып чыгып сатчым. Быйыл кичине небет калдым. Чарчап. Башым. Ая чарчап кайтып көтөрөп. Пенсия албайсың? Пенсия албайм. Чыкпай калдым. Токтогулдан алыш керек да аяка барып. Токтогулдан болосузбу? Токтогулдан болот. Мейли анда, апа, биз сиз менен кабар алып коелу деп келдик сизденчи. Мына 7,5 миң сом квартираңызга. Жол керек, пол керек алсам да. Азыр дагы дарыңызга таштайм. Мына 8,5 миң сом. Квартираңызды төлөп алыңыз, макулбу? Башка нерсеге иштетпей эле коюңуз. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.